Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде мамлекетке жолдорду курууга кимдер жардам берип жатканын айтты. Анын айтымында ата мекендеги ишкерлер колдоо көрсөтүүдө. Мисалы, Жумабек Салымбековду элдин баары билет. Ал өз демилгеси менен демөөрчүлүк катары 50 миллион сом бөлгөн. Бул каражатка Нарын шаарында оңдоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Талас, Баткен шаарларынын ички жолдорун оңдоо пландалууда. Бул максаттар үчүн белгилүү Өмүрбек Бабанов 80 миллион сом бөлгөн. Андан сырткары жеке ишкерлер Марат Назарбеков менен Алмазбек Тиленбаев 30 миллион сомдон, Бакай банктын ээси Сергей Ибрагимов 200 миллион сомдон бөлгөн. Өз кезегинде Жалал-Абад шаарынын ички жолдорун оңдоого республикалык бюджеттен 2 миллиард сом бөлүндү, деди мамлекет башчы. Ал ишкерлерди өлкөнүн тагдырын ойлогон патриоттор деп атады. Алар Кыргызстанда акча таап, бөлүшүүнү билишет. Бул алардын беришендиги. Учурдан пайдаланып, салык төлөөдөн тышкары өз демилгеси менен мекенине да жардам берип жаткан үчүн аларга ыраазычылык билдиргим келет. Мен ишенем, өлкөдө көптөгөн адамдар кеңпейил, Кыргызстанды колдоп, төрөөч болуп, анын өнүгүүсү үчүн бардыгын жасоого даяр. Кыргызстандын өнүгүшү үчүн көп иштерди жасап жаткан өз элинин ушундай уул кыздарына дуа кылам. Алардын келечеги кең болсун деп тилейм. Албетте, мамлекет да жөн отурган жок. Жаңы социалдык объектилерге, жолдорду оңдоого жана башка маанилүү тармактарга бюджеттен миллиарддаган каражаттар бөлүнүүдө. Ошону менен бирге ушундай кең пейил ишкерлерибизди долбоорлорду ишке ашырууга демөөрчүлүк кылып жатканы жакшы колдоо болуп саналат, деди Жапаров. Булак, Кактус KG.